A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Meyrimdүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштайм. Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Анын элчиси пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга Аллахтын салам салаваттары болсун. Урматтуу мусулман бер туугандар, бардыгыңыздарды ушул ыйык орозо айы, ыйык Рамазан айы менен куттуктаймын. Кудай Таалам ушул айда кылып жаткан ибадаттарыңыздарды, туткан орозоңуздарды, кылган зикирлериңиздерди баарын кемчиликсиз кабыл кылган болсун. Урматтуу достор, сөзсүз ушул айда бизге дагы дуа кыла кеттиңиздер, биздин ишибиз дагы ийгиликтүү болуп, Кудайым ушул долбоорубузду аягына чыгарууну насип этсин. Ушул сабактарыбыздан көптөгөн мусулман бир туугандарыбыз пайда алып, араб тилин түшүнүп, жана ошондой эле аят хадистерди түшүнүп, дини илимин, билимин тереңдетишине мүмкүнчүлүк түзүп берсин биздин долбоорубуз. Кудай Таалам сиздердин зейниңиздерди ачсын, жана илимге болгон кызыгууңуздарды арттырсын. Урматтуу достор, биз сиздер менен 13-чү сабагыбызды баштайбыз. 13-чү сабагыбызды баштоодон мурда Ашур Али уулу Маулян устаздын Сажда аттуу китебин сиздерге тааныштыра кетейин. Биздин видео сабактарыбыз мына ушул китептин негизинде болуп жатат. Эгерде сиздер бул китепти алсаңыздар, бул китеп сиздерге араб тилин мыкты деңгээлде, жеңил түрдө үйрөтөт. Жана ошондой эле бул китепти алып, биздин видео сабактарыбызды ачып алып, телефондон алдыңыздарга коюп, араб тилин жеңил түрдө үйдөн эле үйрөнүп алсаңыздар болот иншалла. Урматтуу достор, андай эмсе биздин 13-чү видео сабагыбыз 11-чи жана 12-чи видео сабагыбыздын уландысы болуп эсептелет. Ошондуктан эгерде сиздер бул теманы жакшылап түшүнөм десеңиздер, сөзсүз 11-чи жана 12-чи видео сабагыбызды көрүп, андан кийин бул сабакты көрүп баштаңыздар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы, урматтуу мусулман бир туугандар, араб тилиндеги ал-мудори, учур-чак, учур-чактын 3-чү жакта жакталышы, учур-чак этишинин 3-чү жакта жакталышы. Мисал үчүн 3-чү жак дегенде хуа, хума, хум, хия, хума, хунна дегенде кантип айтабыз? Ал жазат, ал экөө жазат, алар жазышат деп кантип айтабыз? Мына тема ушул жөнүндө болот. Биз 11-чи жана 12-чи видео сабагыбызда айттык, эгерде араб тилинде жекелик санда боло турган болсо, биз анда хуа яктубу деп айттык. Хуа яктубу десек, ал жазат болот экен. Учур-чакта алдына, катаба деген сөздүн алдына я деген тамга коебуз деп айттык. Я, андан кийин аягы у болот. Кашанын ичиндеги тамгаларды колдонобуз деп айтканбыз 12-чи видео сабагыбызда. Эми бунда экөөсү жазат деп айта турган болсок, алар экөө жазат деп айта турган болсок, араб тилинде ани деген аяктоо коебуз, ани деген мүчө коебуз. Мисалы, яктубани, ани болот. Яктубани, алар экөө жазышат. Ал эми хум боло турган болсо, алар жазышат деп көптүк санда айта турган болсок, уна дегенди коебуз. Хум яктубуна, хум яктубуна, алар жазышат болот. Ал эми женский роддо айтканбыз, хия боло турган болсо, тактубу болот. Хия дегенде биз женский роддо та кошобуз. Хия тактубу, хума тактубани, хума дегенде экилик санда кайра ани деген кошобуз. Хума тактубани. Ал эми женский роддун көптүгүндө хунна дегенде яктубна болот. Яктубна. Б тамгасынын үстү сукун, андан кийин на деген кошулат. Яктубна болот. Мына ошентип караңыздар, дагы бир жолу баштан айтып коем. Хуа яктубу, ал жазат. Экиликте ани кошобуз. Хума яктубани, хум яктубуна. Көпчүлүктө уна деген аяктоо коебуз. Хия тактубу, ал жазат. Хума тактубани, алар экөө жазышат, экилик санда женский роддо. Ал эми 3төн көптө хунна яктубна, аялдардын көптүгүндө
Hunna yaktubna, alar жазышат болады. Hunna yaktubna, alar жазышат болады. Андан кейін фариха дей тұрған болсақ, фариха деген бұл қуану, хуа яфраху болады. Хуа яфраху десек, ал қубанат. Ал эми алар өкөй қуанат дей тұрған болсақ, хума яфрахани, экилик санда ани деген қошауыз. Хума яфрахани, хум яфрахуна болады. Хум дегенде уна қошауыз. Хум яфрахуна, алар қубанышат, алар қуанып жатышат болады. Эми женский родто хия тафраху, ал қуанат. Хума тафрахани, алар өкөй қуанышат, женский родто. Хунна яфрахна, алар қуанышат. Хунна яфрахна, алар қуанышат болады. Демек башынан қайра бір жол қайталап қоям. Хуа яфраху, ал қуанат. Хума яфрахани, алар өкөй қуанышат. Хум яфрахуна, алар қуанышат. Хум дегенде уна қошауыз. Хия тафраху, ал қуанат. Хума тафрахани, алар өкөй қуанышат. Хунна яфрахна, қайра женский родтың көптігінде алдына я қояуыз, аяғына осы нун тамғасын қояуыз. Яфрахна болады. Эми андан кейін абада дей тұрған болсақ, бұл ибадат қылу болады. Ибадат қылу. Хуа я'буду болады. Хуа я'буду, ал ибадат қылат, ибадат қылып жатады. Хума дегенде ани қошауыз. Ани, экилик санда. Хума я'будани, алар өкөй ибадат қылып жатышат. Хум я'будуна, алар ибадат қылып жатышат. Хия та'буду болады, ал ибадат қылып жатат. Женский родто хия дегенде алдына я емес, та қошауыз. Хия та'буду, ал ибадат қылат. Хума та'будани, алар өкөй ибадат қылышат. Экилик санда ани қошауыз. Хунна я'будна, алар ибадат қылышат. Хунна я'будна, алар ибадат қылышат болады. Демек, хунна дегенде көпчүлүктө алдына женский родтогу сөздөрдүн алдына абада деген сөздүн алдына я коёбуз, аяғына нун тамгасын коёбуз. Хунна я'будна болот. Андан кийин урматтуу достор, жаласа дей турган болсок, мисалы жаласа десек, учурчакта хуа яжлису болот. Хуа яжлису, ал отурат. Эми алар өкөө отурушат дей турган болсок, ани деген аяктоо коёбуз. Хума яжлисани. Хума яжлисани. Хум яжлисуна. Хум дегенде уна кошобуз. Хум яжлисуна. Хия таджлису. Хия дегенде женский родто та кошобуз. Хия таджлису, ал отурат. Хума таджлисани. Женский роддун экилигинде дагы ани кошобуз. Хума таджлисани. Хунна яжлисна. Хунна дегенде кайра та эмес, женский роддун көптүгүндө я коёбуз, аягына нун тамгасын коёбуз. Хунна яжлисна болот. Хунна яжлисна, алар отурушат. Башынан дагы бир кайталап коём. Хуа яжлису, хума яжлисани, алар өкөө отурушат. Хум яжлисуна, алар отурушат. Хия таджлису, ал отурат. Хума таджлисани, алар өкөө отурушат. Хунна яжлисна, алар отурушат болот. Женский роддун көптүгүндө. Эми андан кийин дороба дей турган болсок, хуа ядрибу деп айтабыз. Хуа ядрибу, ал урат. Экилигинде ани кошобуз деп айттык. Хума ядрибани, алар өкөө урушат. Хум ядрибуна, алар урушат. Хия тадрибу, ал урат. Хума тадрибани. Хума дегенде кайра ани кошобуз. Хума тадрибани, алар өкөө урушат. Хунна ядрибна, алар урушат. Хунна ядрибна, алар урушат болот. Андан кийин захаба. Хуа язхабу болот. Хуа язхабу десек, ал кетет. Хума язхабани, алар өкөө кетишет. Язхабани дегенде ани кошобуз. Хум язхабуна, алар кетип жатышат, алар кетишет болот.
Hiya degende ta koyuyoruz. Hiya tezhebu al ketet. Huma tezhebani alar ökö ketişet. Hunna yezhebna alar ketişet. Hunna yezhebna alar ketişet. Demek buna qarаңыздар. Huwa yezhebu, huma yezhebani, ani degen qo'shat ekanmiz ekilik sanda. Hum yezhebuna 3'tön köptük sanda una degen qo'shabız. Hiya degende ta qo'shabız aldına. Hiya tezhebu al ketet. Huma tezhebani женский родтун экилигинде дагы ани qo'shabız. Huma tezhebani alar ökö ketişet. Hunna yezhebna alar ketişet bolat. Mına ушундай кылып, ушул аяктоолорду коёбуз. Жакшылап маани бериңиздер. Андан кийин рожаа десек кайтып келүү болот. Ал кайтат десек хуа яржиу деп айтабыз. Ал кайтат. Алар экөө кайтышат дей турган болсок, хума яржиани. Ани деген коюлат. Айынга кошулат. Хума яржиани алар экөө кайтышат. Hum yarji'una alar kaytışat. Hum degende una koşulat. Hum yarji'una alar kaytışat. Hiya tarji'u al kaytat. Huma tarji'ani alar ökö kaytışat. Ani koşulat. Hunna yarji'na alar kaytışat. Hunna degende aldına ya anan ayağına nun koyulat. Hunna yarji'na alar kaytışat bolat. Эми мисалы, урматтуу достор, караңыздар, айырмалары менен айтып берем. Хума ядхулани фил байти. Хума десек ядхулани. Бул жерде ядхулани болуп атат. Бул мужской род. Алар экөө үйгө кирип жатышат. Хума ядхулани фил байти. Алар экөө үйгө кирип жатышат, киришет болот. Учур жана келер шактын маанилерин берет. Андан кийин хума тадхулани фил мадрасати. Хума тадхулани фил мадрасати. Алар экөө мектепке кирип жатышат. Бул жерде та болуп атат, ошондуктан бул женский родду билдирет. Хума тадхулани фил мадрасати десек, алар экөө мектепке кирип жатышат. Бул женский род болуп атат. Эми хум яхруджуна минал фасли. Hum yahrujuna minal fasli desek, alar çıgıp жатышат. Хораja yahrujuna. Yahrujuna bul köptük sanda una koyulат. Hum degende una koyulат. Hum yahrujuna minal fasli alar klastan çıgıp жатышат. Hum yahrujuna minal fasli alar klastan çıgıp жатышат. Эми женский родтун köptüгүндө Hunna yahrujna. Bul dele ya koyulat horaja degen sözün aldına. Birok ayağı ne olate? Hunna yahrujna. Alar çıkışat minel mektebeti kitapxanadan. Hunna yahrujna minel mektebeti alar kitapxanadan çıkışat bolat. Emi kayra ekilik sanda. Huma yezhebani ila suqi. Huma yezhebani ila suqi. Alar ökö bazarga barışat. Bazarga barışat. Yezhebani bolup atat. Ana bul jerde gördüңүздөрбү? Ani koşulup atat. Ani bolup atat. Ekilik sanda ani koyulat. Aldına olsa ya koyulat. Ya bolat. Emi женский родто huma tezhebani ilal jamiati. Huma degende tezhebani ilal jamiati. Alar ökö üniversitetke ketip жатышат. Huma tezhebani ilal jamiati. Alar ökö üniversitetke ketip жатышат. Bul jerde женский род болуп атат. Женский род болуп атат. Та болгондуктан мына бул женский родду билдирет. Ал эми муну аягындагы ani деген, tezhebani дегендеги ani деген бул экилик сан экенин билдирет. Андан кийин hum yarji'una minas safari. Hum yarji'una minas safari. Alar sapardan kaytıp жатышат. Hum degende, alar degendin köptügündө. Hum degende yarji'una. Una degen ayaktoo koyabız, müçö koyabız. Yarji'una minas safari bolot. Sapardan kaytıp жатышат bolot. Emi женский родто болсо hunna yarji'na minal jawlati.
Алар экскурсиядан кайтып жатышат. Хунна дегенде алдына я, аяғына осы нун тамғасын қоят екенбіз. Мына хунна яржи'на минал жаулати, алар экскурсиядан қайтып жатышат болады. Дағы бір сөйлем. Хум яжлисуна алал курсии. Хум дегенде мына яжлисуна, уна деген аяқтау қойып атабыз. Хум яжлисуна, алар отырып жатышат болады. Уна болып атат. Демек бұл жерде көптік санда уна деген аяқтау қойылады. Эми женский родто хунна яжлисна ала диккати. Хунна дегенде бұл женский родтың көпчүлүгү аялдар. Хунна яжлисна дегенде бұл жерде сөздің аяғында жаласанын аяғына на, аяғына осы алдына осы я қойылып атат. Алдына я қойылып атат. Мына бардығында жақтап айтып берем, қараңыздар, урматтуу достор. Хуа ядхулу фил мадрасати. Хуа ядхулу фил мадрасати, ал мектепке кирип жатат. Эми алар экөө мектепке кирип жатат десек, мужской родто хума ядхулани фил мадрасати, алар экөө мектепке кирип жатышат. Экилик санда демек ани коюлуп жатат. Хум ядхулуна фил мадрасати. Хум дегенде уна коюлуп атат. Хум ядхулуна фил мадрасати, алар мектепке кирип жатышат. Уна коюлуп атат. Алдына болсо я коюлуп атат. Андан кийин женский родто хия тадхулу фил мадрасати, ал мектепке кирип жатат. Хия дегенде та коюп атабыз. Дахола деген сөздің алдына та коюп атабыз. Экилик санда эми хума тадхулани фил мадрасати. Хума тадхулани фил мадрасати дегенде тадхулани деп женский родто та коюлуп атат аяғына. Ал эми экилик санда болсо ани коюлат экен. Ани деген бул экилик санды билдирет. Андан кийин женский родтун көптүгүндө хунна ядхулна фил мадрасати, алар мектепке кирип жатышат. Ядхулна болуп дахола деген сөздүн аягына на коюп атабыз женский родтун көптүгүндө. Ал эми алдына болсо я коюп атабыз. Дагы бир мисал. Хуа яхруджу минал фасли, ал класстан чыгып жатат. Яхруджу болот. Хуа яхруджу. Хуа деген ал, яхруджу чыгып жатат, минал фасли класстан. Хума яхруджани, экилик санда ани коёбуз. Хума яхруджани минал фасли, алар экөө класстан чыгып жатышат. Хум яхруджуна минал фасли, алар класстан чыгып жатат. Хум дегенде уна коёбуз. Хум яхруджуна минал фасли, алар класстан чыгып жатышат. Хия тахруджу минал фасли, ал класстан чыгып жатат, та коёбуз ага. Хума тахруджани минал фасли, алар экөө класстан чыгып жатышат. Хунна яхруджна, алар класстан чыгып жатышат. Хунна яхруджна минал фасли, алар класстан чыгып жатышат болот. Үчүнчүсүндө хуа yazhabu ila suqi. Üçüncü misal. Huwa yazhabu ila suqi, al bazarga ketip жатат. Эми алар экөө базарга кетип жатат десек, хума yazhabani ila suqi. Хума yazhabani. Экилик санда ани коёт экенбиз. Алар экөө базарга кетип жатышат. Хум yazhabuna ila suqi. Алар базарга кетип жатышат. Хум дегенде уна коюлуп жатат. Эми женский родто достор хия тазхабу иля суqi, ал базарга кетип жатат. Хума тазхабани иля суqi, алар экөө базарга кетип жатышат. Хунна язхабна иля суqi, алар базарга кетип жатышат. Хунна язхабна иля суqi, алар базарга кетип жатышат. Хунна дегенде я коюлат алдына, ал эми аягына болсо на коюлуп атат. Хунна язхабна иля суqi, алар базарга кетип жатышат болот. Мына урматтуу достор, ушинтип биздин 13-чү видео сабагыбыз аягына чыкты. Эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, сөзсүз комментарийге белгилеп калтырыңыздар. Мен сиздердин суроолоруңуздарга жооп бергенге даярмын. Эгерде сиздер араб тилин мыкты деңгээлде үйрөнүүнү кааласаңыздар, Ашур Али уулу Маулян устаздын
Сажида аттуу китебин алыңыздар. Бул китеп сиздерге араб тилин мыкты деңгээлде үйрөтөт. Эгерде сиздерге менин телефон номерим керек болуп калган болсо, 709 28 75 71. Кайрадан кийинки сабагыбыздан жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар. Сиздер менен мен окутуучу Аладдин Исламидинов болдум.